Жыл жаңырган ыйык күндө, арча түтөй тар үйдө. Шаттык күлкү жаңырып, шам жаңырат көктөмдө. Жаңы жылдын урматына сүмөлөктү жасадык. Дастор конгонан койдук, каймак менен чай койдук. Кыргыз эли илгертеден нарктуу, салттуу, нукура билимдүү болуп келген. Азыркы мезгилде азыркы жаштар ошо илгерки салттарды, билимдерди үйрөнгүсү келип атат. Өзгөчө жана көчмөн ашкананы, азыркы заманга ылайык таза, нукура оокаттан жасалган тамактарга кызыгып атат. Көпчүлүк элдин суроосу боюнча биз бүгүн ошо кыргыз элинин илгертеден бери келаткан бул жаз жаңы башталып, жыл жаңырып жаткандагы тамакты, сүмөлөктү суранып атышат да. Бул келаткан жылды тосуп алыш үчүн илгерки ата бабабыз биздин ушул дан менен азык даярдашып, ошол азыктын жасалышы ушул дандан башталат экен. Буудайды алып тазалап, таптаза кылып, бир дагы жарык буудай жок арасында өнүп чыга турган буудайларды тандайбыз, таптаза кылабыз. Өңгөндөн кийин анан жаргылчакка тартчу экен мурдакы ата бабаларыбыз. Анан азыр болсо эми мынтип эт туурагыч менен туурап жатабыз. Бул азыркы боюнча. 40 ташты эмнеге салган казанга? Казанга астына ун кошулат да буга, ошо тартып кетпесин деп. Анан бул таш менен дагы ошол түбүн аралаштырганда казандын түбүнө тартпас үчүн салыптыр. Биринчи ун, будадан, таттуу тиги бал, буда жаратылыштан бир эмеси, аарынын балы, анан өрүк мейиз, жаңгак, анан бир аз туз татымдуу болсун үчүн бир аз туз ошентип кошуп анан кийин казанга салып. Бул өндүрүлгөн буудай монтип тартылып даяр болду. Муну эми чоң чарага салып алып, суу куй. Баарын куйба. Жарымын. Мунун жарымын салайын. Маңызын чыгарып, аябай эзип, анан кийин шыпкадан өткөрүп, суусун алабыз. Бул биринчи суусу болот ошондо. Бисмилла. Айын. Муну кайра салабыз. Муну. Аз куй, азыраак куй, ооба. Бул экинчи суусу. Биринчиси коюу маңызы. Кайнагандан кийин биринчиси бир кайнагандан кийин экинчи маңызын куябыз тигил казанга. Андан кийин ал экөө биригип кайнагандан кийин бул үчүнчү маңызын куябыз казанга. Эрежеси ошентип кайнатышчу. Эми салт боюнча, ата бабабыздын салты боюнча ушундай кылып кайнатып сүмөлөктү. Муякты. Мына биринчиси, бул экинчиси, бул үчүнчү суусу болду. Ушуну үчөөнү мындай кезек менен куябыз кайнатып атканда. Жабыртап атат. Отундун ээси. Байкен деген отунун аяп чыгып кеп жагып атпайбы? Сүмөлөктү кайнатаардын астында жети токоч бышырылат. Тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, курсагыбыз ток болсун деп ошо тилек кылып бышырабыз. Мына борсоюп атат, көп. Көп иштеп. Борсоп аткан буяк. Токоч бышырылган майга унду кууруп алабыз. Мына. Корулсун.
Бүт бардығы ойдағыдай бол. Қырсық ташын салмай қалды. Жеті таш салсын. Барын салайын да. Заманымыз жақсы заман болсын. Елге жерге тыныштылық болсын. Ташты сала берейін, не? Я, сала берейін. Біз сымылда. Қой. Жай қой. Түбің ішіне чайқа өйсің болмау екен, не? Жоқ, мұндай. Мұны аяғында үшінші сусын құйғаннан кейін таттыларын салып алабыз. Tuzunu salып Мына татымал болсын үшін ішіне тұз салып қоямыз. Қарыбас болса чумай, жаш қарыбас болса чумай, жаратқаны чын болса, одегі жайынан ай қойса чумай, лай ла ла лай 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 ла ла лай. Lay la la lay 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 la la lay. Odegi jay jayına lay koysa çömay. Mına эми жана эртеден берки жасап аткан будай өндүрүлгөн будайдын эмесинен суусунан будайдын өзүнөн ар бир дандан салган казанда кайнап окатыбыз. Казанда кайнап даяр болуп калды. Муну эми азыр демдеп коебуз. Таң атканча демдеп коебуз. Bir туғандар, мына түнде бұл сүмелекті жаап қойдық элек. Ошону мен акырындан ачайын азыр. Сымылдайланып кетейин, Кудай жылы, сакчылыктын жылы болсун. Бу якта тоо таштын сүрөтү түшүптүр, бу якта төлдүн сүрөтү түшүптүр, апа. Ооба, жакшы болуптур, төлдүн жакшы. Мына тоо таштын сүрөтү түшүптүр бу якта. Бу якта төл экен. Ортада турган токтулук. Ортада асман экен. Ортада асман ачык экен. О, алдалаң жок болсун. Ынтымактуу болгула, бири-бириңерге кайрымдуу болгула. Бириңерге ынтымактуу болсоңор эл да тынч болот. Жер да тынч болот. Баарыңар аман эсен болгула. Батаңыз кабыл болсун. Батаңыз кабыл болсун. Eline belge verip tanıştırgan, atından kağlayın Kırgız kalkım, Kırgız kalkım, Kırgız kalkım, atından kağlayın Kırgız kalkım. Üyüne mimin gelse soyup silay bile tata saltın. Kızıdı kımız koyup aycegizken, atından kağlayın Kırgız kalkın. Kırgız kalkın, Kırgız kalkın, peylinde